Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 28 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта аттуу сандар менен амалдарды, маселелерди чыгарабыз. Жөнөкөй теңдемелерди иштейбиз. Татаал туюнтмаларды, амалдардын аткаруу тартибин белгилеп иштейбиз. Көп орундуу сандар менен амалдарды аткарабыз. Анда азыр биз окуу китебиндеги 1123 маселеге көңүл буралы. 1 бөлкө нан 3 сом 48 тыйын. Булочка андан 2 эсе арзан. Буларды алганга 5 сом жетеби? Канча акча жетпейт? Же 5 сомго кайсынысын алса болот? Анда акча кайрып беришеби? Деген суроо берилди. Демек, бөлкө 3 сом 48 тыйын. Ал эми булочка андан 2 эсе арзан. Демек, баасы 2 эсе аз. Демек, силер булочканын баасын таап, 5 сом акча жетеби? Ошол суроого жооп бересиңер. Эгерде жетпей турган болсо, анда 5 сомго кайсынысын сатып алсаңар болот жана кайрып ала турган акчаңарды эсептешиңер керек. Кийинки номерге көңүл бурабыз. Окуу китебиндеги 1124 теңдеме түзүп чыгар деген номер. Демек, биринчи теңдемеге көңүл бурабыз. X менен 5-тин көбөйтүндүсү 40-ка барабар. Анда азыр биз туюнтманы жазалы. X көбөйтүндүсү дегенде биз көбөйтүү белгисин коебуз. X көбөйтүлгөн 5 барабар 60. Биз биринчи жөнөкөй теңдемени жаздык. Эми экинчи теңдемеге көңүл бурабыз. K'ны 12ге бөлсө 70 болду дейт. Демек, K бөлүнгөн 12 барабар тийиндиси 70 экен. Биз экинчи жөнөкөй теңдемени жаздык. Эми үчүнчү теңдемеге көңүл бурабыз. А менен 200-дүн айырмасы 80. Демек, кемитүү амалындагы теңдеме жазат экенбиз. А минус 200 айырмасы 80 экен. Биз мына үчүнчү теңдемени жаздык. Эми балдар, силер ушул теңдемелерди өз алдыңарча иштеп коесуңар. Андан кийин окуу китебиндеги 1125 номерге көңүл бурабыз. Бул жерде 15 бөлүнгөн А кошулган 28 туюнтмасынын А барабар 5 жана А барабар 3 болгондогу маанилерин салыштыр дейт. Демек, силер тамганын ордуна маанилерин берип, анан акырында туюнтманын маанилерин салыштырасыңар. Кайсынысы чоң, кайсынысы кичине. Ал эми окуу китебиндеги 1127 номерде силер аттуу сандар менен амалдарды аткарасыңар. Силер билесиңер, аттуу сандар менен амалдарды аткараардан мурда биз чембирдиктерди майдалап алабыз. Анан амалдарды аткарып, акырында эгерде ирилетүүгө мүмкүн болсо, ыңгайына жараша ирилетип коебуз. Демек, силер ушул тартипте иштешиңер керек. Андан кийин окуу китебиндеги 1129 номердеги татаал туюнтмаларды, амалдардын аткаруу тартибин белгилеп, анан астына айрым-айрым ар бир амалды мамыча түрүндө чыгарасыңар жана акырында туюнтманын маанисин барабардан кийин жазып коесуңар. Биз анда азыр сабагыбызды жыйынтыктайлы. Демек, биз бүгүн аттуу сандар менен амалдарды, маселелерди чыгардык. Андан сырткары теңдемени жаздык. Татаал
туюнтмаларды, амалдардын аткаруу тартибин белгилеп иштедик. Эми силерге үйгө тапшырма. Бул кошумча тапшырма катары кетет. Бул жерде силер көп орунду сандар менен амалдарды аткарасыңар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча сак саламатта тургула.